AQSh'nын президенти Donald Trump'тын администрациясы импичмент жарыялоо жараяны боюнча Конгресс менен кызматташуудан расмий баш тартты. Азербайжандын баш калаасында 8 октябрда болгон митингде кармалгандардын көбү бошотулду. Дүйшөмбүдө соңку 10 жылда бийлик уруксат берген биринчи акция өттү. AQSh'нын мамлекеттик департаменти Кытай бийлигинин Шинжаңдагы куугунтукка тиешеси бар аткаминерлерине визалык чектөөсүн күчөттү. Санкция уйгур, казак, кыргыз жана башка улуттагыларды кармоо ылдып көргөзүү үчүн жооптуу делген аткаминерлерге жайылат. Саламатсызбы? Бүгүн Азаттыкта ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын администрациясы импичмент жарыялоо жараяны боюнча Конгресс менен кызматташуудан баш тартты. Өкүлдөр палатасына Ак үйдөн келген көлөмдүү катта бул жараян негизсиз жана Конституцияга каршы келет деп белгиленген. Демократтар муну Трамптын ыйгарым укуктарынан аша чапканын, иликтөөгө тоскоолдук деп сыпаттап жатат. Президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген бул саясий жаңжал AQSh менен Украинанын президенттеринин телефон сүйлөшүүсүнө байланыштуу тутанган. Сөз Элеонора Бейшембе кызында. Ак үйдүн юристи Пет Чиполония 8 октябрда Өкүлдөр палатасынын төрайымы Нэнси Пелосиге 18 барактан турган көлөмдүү кат жолдоду. Анда демократтардын президентке импичмент жарыялоо жараяны чектен ашкан аракет катары бааланган. Бул каттын алдында мамлекеттик департамент Кошмо Штаттардын Европа биримдигиндеги элчиси Гордон Сонтландка Конгресстин 3 комитетинин жабык жыйынында көрсөтмө беришине тыюу салган. Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына республикачылардын укугу тебеленген, чындык ачыкка чыкпаган жерге элчи Сонтландды жибербей турганын жазган. Элчи Сонтланддын аты өткөн аптада Конгрессте AQSh'нын Украинадагы мурдагы өкүлү Курт Волкер көрсөтмө берип жатканда аталган. Өкүлдөр палатасынын чалгын комитетинин төрагасы Адам Шиф Сонтланддын Конгрессте көрсөтмө беришине тыюу салынганын иликтөөгө тоскоолдук кылуунун айныксыз жана ишенимдүү далили деп атады. Биз ошондой эле элчинин жеке компьютеринде текст түрүндөгү анын билдирүүсү же электрондук каты дагы бар болгонун, аны мамлекеттик департаментке бергенин да билебиз. Аны элчиден биз сураганбыз. Мамлекеттик департамент аны дагы берүүгө тыюу салды. Ал билдирүү иликтөө үчүн өтө маанилүү болчу. Конгрессмендер Сонтландды 16 октябрда дагы көрсөтмө берүүгө чакырды. Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Ак үйдүн заардуу катына жооп кайтарды. Ал Трамптын администрациясы кызматташуудан баш тартканы үчүн жоопкерчиликке тартылат деп эскертти. Демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы өткөн айда Дональд Трампка импичмент жарыялоо жарыянын баштаган. Буга Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин 25 июльдагы телефондон сүйлөшүүсү тууралуу чалгын кызматындагы информатордун маалыматы негиз болгон. Анда Трамп өзүнүн башкы саясий атаандашы Джо Байден менен анын уулу Украинада эмне иштерди кылып жүргөнүн иликтөөнү талап кылганы айтылган. Ошондой эле бул сүйлөшүүнүн алдында AQSh Киевге $400 миллион аскердик жардамды берүүнү токтотуп койгону да ачыкка чыккан. Дональд Трамп болсо дооматтардын баарын четке кагып, ага импичмент жарыялоо аракетин президентке ылдык көрсөтүү деп баалап келет. Берүүбүздү улантабыз. Сириянын түндүгүндөгү жергиликтүү Күрд бийлиги Түркия менен чек арага жакын аймакта жалпы мобилизация жарыялады. Анын алдында расмий Анкара аймактагы аскердик операциясы чукул арада башталаарын билдирген эле. Чөлкөмдөгү мындай кырдаалдан улам Сириядагы америкалык аскерлер мурдагы жерлерден башка коопсуз райондорго жайгаштырылганы белгилүү болду. Теманы Кубат Касымбеков улантат. Түрк армиясы Сириянын түндүгүндөгү күрттөр баштаган күчтөргө каршы операциясын баштоого белсеніп турат. 8 октябрдын кечинде чек ара аймагына кошумча күчтөр, танктар жана аскердик унаалар жеткирилди. Түркиянын аскердик операциясына карамаганча каршы турган Сириянын түндүгүндөгү күрттөрдүн жарандык бийлиги жалпы мобилизация жарыялады. Ошондой эле аймактагы куралдуу кармаш гуманитардык катастрофага жол ачарын эскертти. Түркия күрт кошундарын, анын ичинде AQSh кактаган Сириянын демократиялык күчтөрүн террорчулар катары менен көздөп келет. Бирок план алып жаткан операциясы Сириянын аймагында 30 чакырымдык коопсуздук зонасын түзүүнү гана көздөйт деп ишендирүүдө. Анкара бул тилкеге Түркияда баш калкалап жаткан 3,5 миллиондон ашык качкындын 2 миллиондойун жайгаштыргысы келет. Биз улуттук коопсуздугубузду камсыз кылуу үчүн жана сириялыктарды террорчул уюмдун куугунтугу менен ырайымсыздыгынан куткаруу максатында коопсуз тилке түзгүбүз келет.
Күрд кошундары Сириядагы жарандык согушта АКШнын өнөктөшү болуп келген жана айрым райондорду экстремист уюмдун жоочуларынан тазалоого жардам беришкен. Андыктан алар АКШнын Сириянын түндүгүндөгү аскерлерин чыгаруу планын кескин сындап жатышат. Пентагон аймактагы америкалык аскерлер коопсуздук маселесинен улам башка райондорго гана жайгаштырылганын, алар Сириядан толук чыгарыла электигин билдирди. Президент Дональд Трамп да Күрд кошундарына каржы жана курал-жарак жагынан жардам көрсөтүлүп жатканын айтты. Биз Сириядан чыгып кетүү жараянынын алдында турушубуз мүмкүн, бирок биз күрдтөрдү таштап кеткен жокпуз. Алар өзгөчө адамдар жана мыкты жоокерлер. Ошол сыяктуу эле НАТОдагы жана СОДАдагы өнөктөшү саналган Түркия менен да мамилебиз абдан жакшы. Деп жазды Трамп Твиттердеги барагына. Шаршемби күнү чөлкөмдөгү кырдаал боюнча Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров үн катып, Сириядагы күрдтөр өтө кооптонуп турганын, аймакта чоң чатакты алдын алуу үчүн баардык аракет көрүлүшү керек экенин айтты. Сирияда 8 жылдан ашкан жарандык согушта Анкара менен Вашингтон көтөрүшчүлөрдүн эки башка тобун Орусия президент Башар Асадты колдоп келет. Бул согуш башаягы 40 миңдей адамдын өмүрүн алды. Кубат Касымбеков, Азаттык. Башка кабарлардан Азербайжандын борбору Баку шаарында 8 октябрда болгон митингде кармалгандардын көбү бошотулду. Бул акыркы 10 жылда бийлик уруксат берген биринчи акция. Оппозиция акцияда бийликти борборгалаада саясий жүрүштөрдү уюштурууга уруксат бербей келатканы үчүн сындады. Бирок бийлик митингге уруксат бергенине карабастан, аны өткөрүү шартын бузду деген негизде ондогон кишини кармап кетти. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат. Азербайжан полициясынын маалыматына караганда 8 октябрда Баку шаардык мэриясынын жанында өткөн митингде массалык жыйындарды өткөрүү тартибин бузган үчүн кармалган 17 адамга эскертүү берилип, дагы 4 адам административдик мыйзам бузуу тууралуу протокол толтурулгандан кийин бошотулду. Ал эми 5 кишинин иши сотто каралат. Hakimiyetin serbest toplaşmak azaltılır. Мунун баары бийликтин жыйындарга чогулуу укугун камсыздап бербегенден улам болуп жатат. Manalı şekilde bildiririm ki Бакудагы митингти оппозициядагы демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеши уюштурду. Алар бийликти борбор кылаада нааразылык акцияларын уюштурууга макул болбой келе жатканы үчүн сындап, Бакунун борборунда тынч саясий жыйындарды өткөрүүгө уруксаат берүүнү талап кылышты. Ошондой эле президент Илхам Алиевдин отставкасын талап кылгандар, бийликти коррупцияга айыптагандар да болду. 8 октябрда Баку мэриясынын алдында өткөн митинг учурунда 30дай киши кармалды. Ал эми акцияга жалпысынан 100дөй киши катышкан. Мамлекеттик органдардын маалымдашынча уюштуруучулар ага 50 адам гана катыша турганы тууралуу маалымат берген. Бирок келгендердин саны андан ашып кеткендиктен полиция уюштуруучулар чогулуу шартын бузду деген негизде ондогон кишини кармап кетти. Митингдин уюштуруучуларынын бири оппозиционер Тафик Якублу бийликти спорттук иш-чаралар, анын ичинде Формула 1 жарышы, марафондор өтүп келе жаткан борбордук аянтты саясий акция өткөрүү үчүн бербей жатканы үчүн сындады. Бизде келжирек сөздөрдү элдин жана автоунаалардын үртүшүнө тоскоол болосуңар деп айтышат. Митингдер бүт дүйнөдө шаарлардын борборунда өтөт. Ал жактарда деле эл бар. Президент Илхам Алиев 2003 жылы атасы Гейдар Алиев каза болгондон кийин такка отуруп, ошондон бери Азербайжанды башкарып келет. Алиев саясий оппоненттерине көз карандысыз журналисттерге жарандык коомго жасаган мамилеси үчүн дайыма батыштын жана адам укугун коргогон уюмдардын сынына кабылып келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Одон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареге Азаттык чекет орг, эми күндүн башка негизги окуяларына кыскача токтолобуз. АКШнын мамлекеттик департаменти Кытай бийлигинин Шинжаңдагы куугунтукка тиешеси бар делген өкүлдөрүнө визалык чектөөсүн күчөттү. 8 октябрдагы билдирүүгө ылайык жаңы чектөөлөр уйгур, казак, кыргыз жана башка улуттагыларды кармоо, ыдык көргөзүү үчүн жооптуу адамдарга киргизилет. Санкциялар алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө да колдонулушу мүмкүн. 7 октябрда Вашингтон Шинжаңдагы мусулмандарды куугунтуктоого тиешеси бар 28 компанияны кара тизмеге киргизген. Алардын арасында Казакстанда 4 жылдан бери иш алып барган Hikvision компаниясы дагы бар. Казакстандын лидери Касым-Жомарт Токаев шейшембиде ал компаниянын ишин мактап, баш калааны көзөмөлдөөчү камералар менен жабдуунун маанисин баса белгилеген. Бейжин Вашингтондун соңку кадамын негизсиз деп баалады. Улуттар уюмунун маалыматына караганда 1 миллиондой уйгур жана башка улуттагылар Шинжаңдагы түзөтүүчү лагерлерде күчтөп кармалууда. Кытай бийлиги ал мекемелерде тил жана кесип үйрөтүүлөрүн билдирип келет.
Эквадор өкмөтү өлкөдө күндөн күнгө күчөп бараткан баш аламандыктан улам борбор шаар Китодон башка жерге чыгып кетүүгө аргасыз болду. 8 октябрда мунайдын кымбатташына каршы нааразылык акциясына чыккандар парламент имаратына кирип барышты. Анын алдында полиция менен кагылышканда 1,5 миңдей адам кармалды. Бир киши мерт болгону кабарланды. Өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 20 миңдей адам шейшембиде Китого топтолгон. Демонстрациялардын башталышына бийликтин мунайга мамлекеттик субсидиянын жоюшу түрткү болгон. Ошондон улам Латын Америкасындагы бул өлкөдө бензин менен дизелдин баасы 120%га көтөрүлүп кеткен. Пакистандын премьер-министри Имран Хан шаршембиде Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушту. Хан Бейжиңге анын өлкөсүнө көргөзгөн экономикалык жардамы үчүн ыраазычылыгын айтты. Хандын сапары Индия менен Пакистандын алакасы Кашмир аймагынан улам курчуп турган маалга туш келди. Жолугушуудан кийин Кытайдын тышкы иштер министрлиги билдирүү таркатты. Анда Бейжиң Кашмир маселесин Дели менен Исламабад диалог аркылуу чечип алышат деген үмүттө экени белгиленген. Быйыл жайында Индия бийлиги баш мыйзамын өзгөртүп, Кашмирдин Нью-Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгараарын жарыялаган. Ага ылайык негизинен мусулмандар байырлаган Жамму жана Кашмир штаты мурдагы өз алдынчалуулугун жоготот. Кытай менен Индиянын чек арага байланыштуу ондогон жылдар бою созулган талаш тартышы бар. Америкалык реалити-шоу жылдызы Ким Кардашьян Арменияда фабрика ачып, ата тегинин мекенине инвестиция салгысы келет. Бул тууралуу ал Еревандагы сапары маалында Reuters агенттигине курган маегинде айтты. Инстаграмда 150 миллиондой катталуучусу бар Ким кийим жана косметика брендтери менен таанымал. Ал ошондой эле юридикалык жогорку билим алып жатканын жана климаттын өзгөрүүсүнөн улам келип чыккан көйгөйлөргө көңүл кош эместигин да билдирди. 38 жаштагы Ким Ереванга 3 баласын чиркөөдө чокундуруу үчүн барган. Андан тышкары тележылдыз Арменияда дүйнөлүк информациялык технологиялардын конгрессине катышты. Кардашьяндын чоң аталары 19-кылымдын соңунда Армениядан Кошмо Штаттарга көчүп кетишкен. Берүүбүздү улантабыз. Толку бою кыймылдабай калган бейтап экзоскелеттин жардамы менен 145 метр басып илимпоздорду кубантты. Француз окумуштуулары Тибо деген кишиге экзоскелет роботты ойдун жардамы менен башкарууну үйрөтө алышты. Тиба 2 жыл мурда көп кабаттуу имараттын терезесинен кулап кыймылдабай калган. Азыр ал адистердин талбаган эмгегинен кийин басып, колдорун да кыймылдатып калды. Бул уникалдуу экспериментти Cleanatech биотехнологиялык борбору Гренобль ооруканасы менен биргеликте өткөрдү. Тибонун мээсине атайын датчиктер орнотулган. Алар кыймыл аракет үчүн жооп берген нейрондордун командаларын мына бул костюмга жөнөтүшөт. Бирок ой менен роботту башкарууну өздөштүрүү үчүн Тибого 2 жыл кетти. Мен мээмди туура колдонгонду кайрадан үйрөнүп чыктым. Көрсө ал абдан тез, 5 мүнөттө эле чарчайт экен. Марафон чуркоонун алдында 10 мүнөттөн машыгат эмессиңби? Бул жерде мына ошондой эле. Мен талыкпай машыгып, акырындан көнүгүүлөрдү узагыраак жана эффективдүүрөөк кыла баштадым. Системаны толук ишке киргизүүгө дагы убакыт керек. Тибо азырынча экзоскелетти 60-70% гана башкара алат. Бирок илимпоздор да, бейтап да экспериментти улантууга ынтызар. Шаршембиде химия боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаттары белгилүү болду. Бул жолу ал литий-ион аккумуляторлорун же батареяларды иштеп чыккан окумуштуулар америкалык Джон Гуденов, Стэнли Уиттингем жана жапониялык Акира Йошиного берилди. Нобель комитети белгилегендей, жаңы ачылыш салмагы жеңил батареяларды жасоого жол ачты. Алар чөнтөк телефондордон тарта электромобилдерге чейин колдонулат. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык Чекит-Торк. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан дагы көрсөңүз болот. Саламатта калыңыз.